Пирамида каналының түз эфиринде акцент программасы кызматта Айзагым Чебекова, саламатсызбы? Пенсиянын өлчөмүн көбөйтүү жана эң негизгиси пандемияга жана ал козгогон каржы каачылыгын эске алуу менен пенсияны өз убагында кечиктирбей төлөө үчүн кандай иштер аткарылып жатат? Алдыда 2020 жана 2021 жарым жылдык убакыттын ичинде социалдык фонддун аткарган иши менен кененирээк тааныштырабыз. Студиябызда бизге конокто социалдык фонддун коомчулук жана жалпыга маалымдоо каражаттар менен иш алып баруу башкармалыгынын башчысы Мукамбетов Жегишбек Уркалович, саламатсызбы? Эфирибизге кош келдиңиз. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирибиз адаттагыдай түз алынып берилет. Сиздерди кызыктырган суроо жана сунуштарыңыздар үчүн 59 20 55 номеру кызматта. Шаарыбыздын коду 0312. Жегишбек Уркалович, мына алгачкы эле суроом төмөндөгүдөй, пенсионерлердин катарында пенсия мурункуга салыштырмалуу 40 сомго, 50 сомго аз келип жатат дегендер болуп жатат. Анын себеби эмнеде болушу мүмкүн? Негизи бул маселе биринчи эле жолу көтөрүлүп аткан жок. Биздин эми баягы урматтуу пенсионерлерге түшүндүрүп кетели. Бул негизинен билесиздер, буга чейин системаны автоматташтыруу иштери жүргүзүлүп келген. Азыркы учурда жалпы социалдык фонддун ишмердүүлүгү толугу менен автоматташтырууга өткөзүлүп аткандыгына байланыштуу пенсиялар чегерүү жана кайра эсептөө маселелери дагы ушул электрондук форматка өткөзүлүп жатат. Буга чейин дагы иштелип келген, бирок азыр жаңы системага өткөзүп аткандыктан бардык мурда чегерилген пенсиялардын өлчөмдөрүн мыйзам түрүндө ошол эсептелген пенсия чегерүү системасына өткөзүп атабыз да. Ошол жерден эми колго эсептегенге караганда автоматтык түрдө эсептегенде кандайдыр бир катачылыктар кетирилип калган болсо убагында ошону ордуна келтирип коюлуп атат да. Анан массалык түрдө эч кимдин пенсиясын азайткан жокпуз. Бул мыйзам талабына ылайык келтирип атабыз деген сөз да. Анан туура түшүнүү менен кабыл алышат болуш керек биздин пенсионерлерибиз. Анан бул жерде баягы катачылыкты мындан ары дагы уланта бербестен оңдоп кетүүгө туура келип атат. Эми буга чейинкиси кызматкерлердин көбү иштен кетип калган, эми аларды кайра ордуна калыбына келтирүү бул биздин маселе болуп калды. Ошондуктан мындан кийинкисин пенсиясын туура мыйзамга талаптарына ылайык алсын деген эле максатта ошо түзөтүү иштери жүрүп атат. Бирок бул массалык эмес. Арасында бар ушундай катачылыктар кетип калган учурлар. Муну моюнга алышыбыз керек. Бирок ал баягы мезгилсиз, мөөнөтсүз улана бербеш керек деген ой менен азыркы күндө толугу менен системаны бир калыпка, бир талапка келтирип атабыз. Жарандарга кам көрүү жагынан социалдык фонддун дагы бир маанилүү жетишкендиги бул пенсиянын топтолгон бөлүгүн эртең алуу шарттары өзгөртүлдү. Эгерде мурун аны катуу мындай ооруга чалдыккан жарандарыбыз алса, эми аны ипотека насыясы үчүн дагы алууга болот. Бул жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз. Рахмат. Эми билесиздер, бизде 2010-жылы топтомо фонд ачылган. Кошумча каражаттар топтомо фондко нак акча түрүндө кармалып 2% айлыгынан, ошол жеке иштеп аткан адамдын өзүнүн айлыгынан кармалып, топтомо фонддо топтолуп, келечекте пенсиясына кошумча каражат катары төлөнүп бериле турган болгон. Ал каражаттар нак акча болгондон кийин аны биз инвестициялык бир багытка жумшашыбыз керек эле. Ошол багытта биз азыр иштеп атабыз. Эми бизде баягы рынок ценных бумаг деп коет го, баалуу кагаздардын рыногу өтө өрчүбөгөндүктөн биз басымдуу бөлүгүн мамлекеттик баалуу кагаздарды салып атабыз. Бул каржы министрлиги аркылуу жүргүзүлүп атат. Аукциондордун катышып, ошол жерден пайыздуулугу жогору болгон учурда биз ошол каражаттарды ошол жака жумшап, ал иштеп тиги киши пенсияга чыккан же эки жака чыгып кеткен учурда ала турган болсо, ошол үстүнө үстөк төлөм менен инвестициялык кирешеси менен кийин төлөнүп берилет да. Андан сырткары коммерциялык банктардын депозиттик счетторуна да салынат. Бул бирок 30%дан ашпаган өлчөмдө, анткени ал жерде басымдуу бөлүгүн биз баалуу кагазга, анткени алардын мөөнөтү да узагыраак салган. Анан түшө турган үстүнө үстөк төлөмдөрүнүн пайыздары да жогорураак. Ошондуктан биз басымдуу бөлүгүн баалуу кагазга. Эми келечекте баалуу кагаздардын рыногу өркүндөп өсүп кетсе, башка дагы бир инструменттерге, каражаттарга жумшасак болот деген оюбуз бар. Анткени эгер ал акчаны алып иштете турган инвестициялык бир кандайдыр бир уюмдар болуп калса, компаниялар болуп калса, ал жакка бергенге туура эле болот болуш керек. Анткени ал акча кыймылсыз туруп калбастан
иштеп үстүнө акча түшүрүп туруш керек. Мындай система Кореяда иштеп аткан. Кореяныкы ушундай система экен толугу менен. Алар 4,5%ды ишкердин өзүнөн кармайт экен дагы, 4,5% иш берүүчү берет экен. Ошол менен жалпысынан 9%. Бирок ал иштеп булар баягы дүйнөлүк рынокко чыгып кетишкен экен. Ал жерде жана мейманкана бизнеси же болбосо кандайдыр яхталар бар экен, ушундай стратегиялык бир эмелерге салып койгон экен. Ал иштеп үстүнө проценти көп акча түшсө, пенсия алуучулардын дагы үстөк төлөмдөрү жогору болот экен да. Анан баягы сөздү улай эле айта кете берейин. Биз ушул Корея мамлекетинин пенсиялык системасы менен меморандум түзгөнбүз. Анткени алар бизге чыгышып, Кыргызстандан жарандары, иштеп кеткен жарандары пенсияларын убагында албай кетип калган, акча каражаттар калып калган экен. Ошону баягы даректүү жеткизип бергенге жардам көрсөткүлө деген сунуш менен кайрылышкан. Биз макул болуп, азыр Кыргызстандын жарандарын ошол жактан келип 5 жылдын ичинде кайтып келгенден кийин аякта расмий түрдө иштеп акчасы калып калса, 5 жылдын ичинде кайрылса, толугу менен баягы тапкан үстүндөгү үстөк кирешеси менен которуу жолу менен орто жол биз социалдык фонд көмөк көрсөтүү эле ишти алып барып атабыз. Баягы тийиштүү документтерин толуктап, ал кишинин жашаган дарегин, банктык эсебин, ушул тууралуу маалыматтарды топтоп туруп, Корея пенсиялык кызматына жөнөтөбүз. Алар бардыгы дал келип, туура келсе, ошол акча каражатын инвестициялык кирешеси менен которуп атат. Азыр эми бир калп айтпасам бир 35тен ашык адам алды. $1,5 миң $8,000 чейин өзүнүн счетуна, банктык счетуна түшүп эле баягы көмөк катары алып атат. Бул жакшы жетишкендик деп ойлойм. Эми бул боюнча да биз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келатабыз. Учурдан пайдаланып дагы айтат элек, Корея Республикасында, Түштүк Корея Республикасында иштеп кандайдыр себептер менен кайтып келип, анан акчасын албай келип калгандар болсо, социалдык фонддун аймактык башкармалыктарына кайрылсаңыздар болот. Тийиштүү маалыматты аласыздар. Эгер сиздердики жанагы талаптарына туура келсе, анда ошол жактагы акча каражаттарыңыздарды алганга биз көмөк көрсөткөнгө дайым даярбыз деп айтмакчы. Ушундай эле система биздин жанагы кошуна өлкөлөр аркылуу жүргүзүлбөй эле, себеби биздин жарандарыбыз да көп бар да. Темадан четтеп кетти. Эми негизи пенсиялык каражаттар топтомо фондунун бул мурда 3 учурда эле төлөнүп берилчү. Пенсияга чыкканда, эгер туруктуу жашоого чет өлкөгө чыгып кетсе, биздин жарандар ошол учурда алып кеткенге мүмкүнчүлүгү бар болчу. Анан каза болуп калса, үй бүлө мүчөлөрүнө, мураскорлорго төлөнүп берилчү. Анан 2020 жылдын январынан баштап кошумча дагы өкмөттүн токтому менен ушул каражаттарды алганга элдин сурамдары, суроо талаптары менен каралып чыгып, жанагы топтогон акчабызды ипотекалык каржылоого алсак болобу деген. Анткени жаштарыбыздын көбү топтогон акчасын учурда банктык талап менен биринчи төлөмдөрдү төлөгөнгө акчабыз жетпей калып атат дегенде, банктын талабы боюнча 50 миң сомдон ашыгыраак жеке эсебинде топтолгон акча каражаты болсо, жана топтомо фонддун 2%. Ипотекалык мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу гана, анткени башка компаниялар эмес, мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу турак жайы жоктор үй алып атса, ошолордун алгачкы төгүмдөрүн жапканга, ошол акчасын которуп алганга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. 1-январь 2020 жылдан баштап. Ушул эле мезгилде баягы катуу ооруга чалдыгып калгандар бар да, мисалы үчүн айтып коелу, жана клиникалык топтогу деп коет экенбиз, зилдеме жаңы шишиктер деп, онкологиялык оорулар, кан оорулары, андан тышкары кан айлануу органдарынын ооруларынын түрлөрү, жана порок сердца, жүрөк кемтиги, ушундай бир эмелер бар да, гемофилия, операция кылууну талап кылган магистралдык кан тамырларынын бузулуусу деген ушундай оорулардын тизмеси Саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте такталып, кайсы ооруларга, кайсы учурда ошол дарылоого акча каражаты талап кылынган учурда ошол адам жеке эсебинде жана 2%-ын топтогон канча суммасына карабастан, мисалы үчүн ипотекага айтып атпайбыз, 50 миңден жогору болуш керек деп. Бул банктын талабы. Ал эми бул жакта 20 миң болсо деле ошонусун азыр учурда өзү пайдаланганга мүмкүнчүлүгү бар. Бирок
колуна берилбейт. Ошол дарылап аткан мекеменин эсептик счетуна эсебине которулуп, анан ошол аркылуу баягы өзүнүн дарылануусун төлөп алса болот да. Анан бирок мындан аркысы кайра нолго түшүп калат да. Бирок мындан ары иштеп эгер дагы ден соолук берип иштей берсе, дагы 2% пенсияга чыкканга чейин дагы топтоло берет кайрадан. Эки учурда тең ошондой да. Болгон айырмасы жана каза болуп калгандардын эми Кудай маны кечинен берсин, бирок ошондой учурда мураскорлорго толугу менен инвестициялык кирешеси менен төлөнүп берилет. Ал эми сырт жакка чыгып кетсе дагы ушундай эле учурда төлөнүп берилет. Пенсияны эрте каржыланган бөлүгүн алуу үчүн эмне кылуу керек? Жана өткөн жылы аны канча адам ипотека насыясына алышты? Жана 21 жылдын дагы жарым жылдык өтүп калбады? Ушул убакыттын аралыгында негизи башынан бери эми бул иш былтыркы жылы күчүнө кирген менен түшүнбөстүктөр болду башында. Түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Азыркы күндө кайрылуучулардын саны күн сайын өсүп атат. Бүгүнкү күндө ипотекалык каржылоо эми мамлекеттик ипотекалык ишканасы аркылуу гана жүргүзүлүп аткандыктан азыркы күндө 26 адам өзүнүн ошо акча каражаттарын алып, биринчи төлөмдөрүн жаап алышты. Келечекте дагы көбөйөт болуш керек, анткени дагы өзгөртүүлөр киргизилип атпайбы? Азыр жана ипотекалык каржылоонун шарттары өзгөрүлүп атат, ошо пайыздарын азайтып атат, анан жанагы биринчи алдын ала төлөм алынып салынсын десе, анда талап кылынган жана 50 000 деген дагы талап жок болуп калса, дагы кайрылуучулар көбөйөт болуш керек, анткени 20 000 болсо мурун ала алчу эмес. Анткени банктын талабы 50 000ден кем эмес болуш керек деп, анан ушундай нерселер болуп калса дагы көбөйөт болуш керек. Ипотекалык каржылоого 26дан ашык адам алды. Ал эми жана оорулар менен ооругандар былтыркы жылы 5 эле адам кайрылды эле. Эми канчалык аз болсо ошончолук жакшы болот эле, анткени бул биздин элибиздин ден соолугу да. Анан тилекке каршы эми оору сурап келбейт экен, ошондуктан азыркы күндө мына жарым жылдыкта дагы 7 адамды акча каражаттарын ошо мекемелерге которуп бердик. Өзүлөрүнүн дарылануусуна пайдаланып атышат. Бизде чалуу бар, анда кийин улансак. Саламатсызбы көрөрман, сиз түз эфирдесиз. Сурооңузду угуп жатабыз. Саламатсызбы, сурооңузду берсеңиз болот. Алло. Сиз түз эфирдесиз, сурооңузду угуп жатабыз. Алло. Сиз түз эфирдесиз, сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсызбы. Мен ошо 50 жашка чыктым да, пенсияга чыкмадым да. Анан эми ошо декан чарбагым ошол күндөн баштап 2012 жылга чейин болуп атты. Анан өзүм бар тренерим да кырсып чыккан болот. Мен каржыда ошо иштеген эмесмин да. Үлүш жериңиз барбы? Үлүш жериңиз барбы? Үлүш жерим ошо декан чарба 91 жылдан баштап 2012 жылы болду. Жок, андан кийин жоюлуп кеткенде сизге үлүш бөлүнүш керек эле да. Не болуп керек? Үлүш жериңиз бөлүнүш керек эле сизге. Ошо бөлүнбөй ошо жоюлуп калса да стажында жетпейт да, өзүм бар тренер болчумун, элге чыктым да, эми чыкмадым да ошондо. Негизи түшүнүктүү сурооңузга рахмат. Көп балалуу эне катары 5 баладан көбүрөөк бала төрөп 8 жашка чейин өстүрүп чоңойткон биздин жарандарыбыз, апаларыбыз пенсияга чыкканга 53 жаштан укуктуу. Ал эми жана айтып аткан, сиз айтып аткан 50 жаштан эртерээк мөөнөтүнөн мурда чыкса болот, эгер талап кылынган 15 жылдан дагы ашыгыраак 10 жыл иштесе, башкача айтканда 25 жылдан кем эмес стаж болсо. Эми тилекке каршы стажды биз өзүңүз аракет кылып, же стажыңызды калыбына келтирүү жолу менен толуктабасаңыз, мыйзамда бул жеңилдик шарттагы пенсиялар деп аталат. Ошондуктан ал жерде коюлган талап так аткарылыш керек. Жашыңыз келиш керек, балдарды 8 жашка чейин өстүрүп чоңойтушуңуз керек, андан сырткары камсыздандыруу стажыңыз болуш керек. Эгер жалпы негизде 58 жаштан чыксаңыз, анда канча жыл стажыңыз болсо, ошого жараша базалык бөлүгү теңдемелүү азайтылып эсептелип болмак да. Ал эми бул жеңилдик шартта эрте чыгып аткандыктан бул жердеги талап толугу менен аткарылыш керек. Жана 25 жыл болсо, ошол стажыңыз болуш керек. 12 жылдан бери жок деп атасыз.
Сизде мүмкүнчүлүк бар, эгер ошол жетпей калган жылдарыңызга акча каражатын төгүп, стажыңызды калыбына келтирип алсаңыз болот. Бул ар бир аймакта белгиленген орточо айлык акыдан 8%дан кем эмес өлчөмүндө жеке эсебиңизге төгүү жолу менен ай сайын төгүп, ошону толуктап койсоңуз болот. Түшүнүктүү, бизде кайрадан чалуу бар. Саламатсызбы көрөрман, сиз түз эфирдесиз, сурооңузду угуп жатабыз. Саламатсызбы, сурооңузду берсеңиз болот. Суроо түшүнүктүү болду. Сиз түз эфирдесиз. Угуп жатабыз, сурооңузду бериңиз. Жумгалы районунан, ооба. Түшүнүктүү. Рахмат. Мен жогоруда айтып кеттим, эми ар бир адамдын жеке өзүнүн пенсиясы боюнча маалыматтын бул жерден жалпылап айтыш кыйын, анткени пенсиялык иш кагазды караш керек. Ошондуктан мүмкүнчүлүгүңүз болсо, биздин ишеним телефондоруна кайрылып сурооңузду жолдосоңуз болот. Биз териштирип тактап бергенге аракет кылалы. 57 66 61 54 33 16 деген телефондорго чалсаңыздар, сиздердин сурооңуздарды кабыл алабыз. Тийиштүү райондук башкармалык менен байланышып, керек болсо документтериңизди бул жакка алдырып карап көрөлү. Анан азыр эми эфирден антип түшүндүрүп бериш кыйыныраак болуп калат го. Кандайдыр балким бир жүйөлүү себептери барлыгы да, анан баарын эле азайтып жиберип деген туура эмес. Ошон үчүн териштирип карап көрөлү. Телефонду жазып алдыңыз болуш керек. 312 деген код менен 57 66 61 54 33 16 деген эки телефонго иш күндөрү кайрылсаңыз, биз жумгал менен байланышып тактап берели. Рахмат, бизде кайрадан чалуу бар. Саламатсызбы көрөрман, сиз түз эфирдесиз, сурооңузду угуп жатабыз. Саламатсызбы, сурооңузду берсеңиз болот. Угуп жатабыз сурооңузду. Мен жолдошум ички иштеп калды. Birinci yolu Sakırcı'nın çektikleri, ikinci yolu Şapka'dan açtırdı. Ama 18 yıl üstüne bak işte, belki bak çalıştırdı. Usta 20 yolu yok, hiç ne var, kalkıyorsun. Üstüne çıkıp kaldıktan, belki üstüne çıkıp kaldı. Bu anda özür. Emine pensiyaga çıktı. Пенсиянын түрүн айтсаңыз. Түшүнүксүз болуп калды. Кандай пенсияга чыкты? Канча жашынан? Канча жашынан пенсияга чыкты, урматтуу көрөрман? 63. Урматтуу көрөрман, пенсияга канча жашынан чыкты? Жалпысынан эми түшүнүктүү эле болду го, эми түшүнгөнүбүзгө жараша жооп берели. Байланыш аябай начарыраак болуп калды. 63 жашта мен жана айтып кетпедимби? Негизги талап бул толук пенсия алыш үчүн, пенсиянын базалык бөлүгүн толук алыш үчүн эркектер 63 жаштан 25 жылдан кем эмес стажы болуш керек. Андан тышкары пенсиянын бөлүктөрүн айтып атпайбызбы? Базалык бөлүгү бул республикалык бюджеттен берилет. Анан биринчи камсыздандыруу бөлүгү 96 жылга чейинки стаж менен орточо айлык акыдан эсептелет деп. Андан тышкары 96-дан кийинки азыр мына басымдуу бөлүгү ошол жеке эсебине топтолгон каражаттардын эсебинен чыгарылып келатат да.
Эгер 96-дан кийин көпчүлүгү баягы союз таркагандан кийин ар кандай иштерге кетип расмий түрдө иштебей, төгүмдөрдү төлөбөй жүргөн болсо, тилекке каршы камсыздандыруу бөлүгү өтө төмөн болуп калып атат. Ошого байланыштуу пенсиянын өлчөмү да аз болуп калып атат. Анан үлүш жери деп айтып атабыз. Үлүш жери менен анын болгон бир жакшы жагы эртерээк чыкканга мүмкүнчүлүк берип атат дагы, стажын толуктагангачы. Төлөмдөрдүн өзүнүн өлчөмдөрү өтө аз. Билесиздер, гектарына 300-400 сом эле төлөнөт. Анын ичинен үй бүлө тиги ошо чарба мүчөлөрүнө бөлө келгенде, аны 12 айга бөлгөндө 6-7 сомдон эле төлөнүп калат да. Анан бир айлык пенсия мисалы үчүн 6 сомдон кайра кайтарымы тыйын эле болуп чыгып калат да. Анткени биз муну орточо жашоо узактыгына чейин эсептеп барышыбыз керек. Анткени алар ар бир пенсионер канча жыл пенсияга чыккандан кийин дагы жашайт, ошого чейин алат деп каражатын бизге төккөн. Бөлүштүрүп эсептеп беребиз. Анан бирок бир жакшы жери пенсияга чыккандан кийин биз жыл сайын төккөн төгүмдөрүнө карабастан индексациялап көбөйтүп берип атабыз. Ошондуктан жанагы телефондорду дагы кайталап коеюн: 57 66 61 54 33 16. Мындан сырткары социалдык фонддун кимде баягы интернет булактарына байланышка чыкканга мүмкүнчүлүгү болсо, социалдык фонддун сайты аркылуу, соцфонд чекит KG деген сайт аркылуу соцфонд деп жазсаңыздар, сайт ачылат. Ошол жерде бурчунда, оң жак бурчунда онлайн режиминде түздөн түз сурооңузду жазсаңыз, биздин кол борбордун адистери ошол эле учурда кайра жооп берет. Андан тышкары 1202 деген телефонубуз да бар. Бул кол борбордун телефону. Алар бизге караганда көбүрөөк убакыт иштешет. Анткени эртең мененки саат 7ден баштап кечки саат 10го чейин телефон чалууларды, ушундай кайрууларды карап отурушат. Ошондуктан мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо байланышка чыкканга аракет кылыңыздар. Биз суроолоруңуздарга жооп бергенге дайым даярбыз. Союз тараганга чейин эмгектенип төмөнкү пенсияга чыгып калдым деген жарандарыбыз дагы жок эмес да. Анан кайра каратса, мындай райондук социалдык фонддун башкы кармалыктары кайрадан эсептеп береби? Негизи эми азыркы учурда пенсиялар бир эле мыйзам менен эсептелип каралып атат да. Бул 97-жылы 1-октябрдан баштап күчүнө кирген мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө мыйзамы. Союздун убагында пенсияны эсептөөнүн механизмдери башкачараак болчу. Ал жерде толук кандуу иштесе 55%, андан аркысы баягы ашыгы иштеген жылдардын ар бирөөнө 1%дан кошулчу. Азыркы күндө болсо учурдагы мыйзамдарга ылайык базалык бөлүгү биринчи камсыздандыруу, андан экинчи камсыздандыруу бөлүгү болуп эсептелип атат. Ошондуктан Союздун убагында чыккандардын пенсиялары дагы ушул эле категориядагы азыркы чыккандардык менен бирдей эле эсептелип келатат. Эгер убагында кандайдыр бир себептер менен кээ бир жылдарыңыздарды тастыктап бере албай, кошулбай калган учурлар болсо, кошумча документтерди алып келип тапшырсаңыздар болот. Буга мыйзам жол берет, эч качан кеч эмес. Баягы убагында таппай калып, мисалы үчүн дипломун таппай калгандар болот, же болбосо балдардын көбөлүктөрүн таппай калган. Анткени аял кишилерге бала менен багып отурган учур дагы пенсияга эсептелет да. Ошондуктан ушундай учурлар болуп калса, алып келип тапшырсаңыздар кайра карап берет. Эгер күмөн санап пенсияңыздын эсебинен бир катачылык болуп калдыбы деп ушундай эми учурлар болуп калса, аны түздөн түз эле аймактык башкармалыкка барсаңыз, пенсиялык иш кагазыңызды көтөрүп, адистер жооп берет. Алардын эмеси менен канааттанып албасаңар, анда кат жүзүндө жооп алсаңар болот. Ал жерде баардык эсебиңерди толук жазып берет. Ушундай учурлар бар. Анан негизинен баягы келген суроо жооптордун баарына эле биз талаптарын аткарганга аракет кылабыз. Союздун убагындагылардыкы эми аны туура түшүнүшүбүз керек. Ал учурда система башкачараак болчу. Анда социалдык камсыздандыруу төгүмдөрү өзүнчө кармалчу эмес. Жалпы подоходный салыктан эле ошондон бөлүгүн пенсиялык фондко которуп койчу экен. Ошондуктан жанагындай бүт республикалык союздун убагындагы иштеген ишин алып туруп эле анан жанагындай жол менен көбөйтүп эсептеп беришчү да. Азыр эми кичине башкачараак. Анткени 97-жылы мен айтып аткан закон, мыйзам күчүнө киргенден баштап камсыздандыруу принциптери күчөтүлүп келатат. Бара-бара билесиздер, азыр биринчи камсыздандыруу бөлүгү 96-жылга чейин деп атпайбызбы?
Мындай эсептесек, эгер ишке жарамдуу жаш курагына келгенде 18 жаштагы бала 96-жылдан баштап иштеп баштаган болсо, ага чейинки биринчи камсыздандыруу бөлүгү ал пенсияга чыккан учурда болбойт. Жылдан жылга стажы азайып келатат, анткени жашы берилеген сайын 96-дан кийин иштеген учурга туура келип калат экен да, 78-79 жылдары иштегендерден биз биринчи камсыздандыруу бөлүгүн чектебей калат экенбиз. Бара-бара камсыздандыруу принциби деп айтып атканым, жана өзүнүн жеке эсебине топтогон акча каражатына стажга дагы бирок басымдуу бөлүгү акча каражатынын которулушуна жараша болот. Канчалык айлыгы жогорураак болуп, төлөмдөр көбүрөөк болсо, пенсиясынын өлчөмү ошончолук жогору болот. Түшүнүктүү. Түз байланыштуу болот. Кайрадан чалуу бар. Саламатсызбы, көрөрман? Сиз түз эфирдесиз, сурооңузду угуп жатабыз. Саламатсызбы, сурооңузду берсеңиз болот. Сиз түз байланыштасыз. Мен суроо берейин элем, менин мынау Ош окуясына 2013 Ош окуясына байланыштуу инвалид балам бар. Токмок жеп калып башынан болот да, тез приступ болот, өз бала тербелет. Мисалы ошонуга берилип аткан пособие эч дары-дармегине жетпейт да балам. Менин кошумча пенсиям дагы ошонун дары-дармегине кетет. Өзүм да тышкарыдан иштейм, айрыкча эч неме жок эле ушулардын дары-дармегине. Мен берейин деген суроом бар. Ушул инвалидтерге акча кошулабы? Айрыкча сону сурайын дегим эле. Эч дары-дармегине жетпейт балам. Рахмат. Рахмат, ыраазычылык. Сурооңузга рахмат. Бул эми жанагы Ош окуяларына байланыштуу майыптык алып калган болсо, бул жерде эки эмеси бар да. Эгер балаңыздын стажы болсо, социалдык фонд тарабынан пенсия чегерилет. Ал эми стажы жок болсо, социалдык өнүктүрүү башкармалыктары тарабынан республикалык бюджеттин эсебинен. Ошондуктан так немесин айтпагандан кийин менин оюмча, баягы стажы жок жаш бала болуп калса, анда социалдык өнүктүрүү башкармалыгы аркылуу төлөнөт да. Бул бюджеттен бөлүнгөн каражатка байланыштуу болот. Анан аны жалпы каржы министрлиги аркылуу келип аткан акча каражаты болгондуктан социалдык фонд тилекке каршы аралашып маны чечип бергенге мүмкүнчүлүгү жок. Бирок биз тараптан майыптыгы бар, стажы бар адамдарга пенсиялар чегерилет. Пенсиялар жыл сайын өкмөттүн токтомуна ылайык, мыйзамга ылайык көбөйтүү жүргүзүлгөн учурда жогорулатуу бардык категориядагы пенсия алуучулардын пенсиялары көбөйөт. Андай учур болгон эмес, бирөөгө кошуп, экинчисине кошпой койгон. Анткени токтом бардыгына бирдей күчү таасир этет. Ошондуктан жыл сайын көбөйтүүнүн учурунда сиздин уулуңуз эгер стажы менен чыкса, анда былтыркы жылы, быйылкы жылы да буюрса мына көбөйтөлү деп турабыз. Ошонун бардыгы көбөйтүлүп, кошулуп бериш керек. Канчанчы бир топтогу майыптыгы бар ушул жашыраак жарандар эң кеминде стажысы канча болуш керек жана Ал жерде аны дагы туугандары, балким ата-энелери ошол стажын кошуп бере алабы? Стажы негизи өзү ошол адам төгкөн төгүмдөрдүн негизинде, же болбосо ал үчүн бирөөлөр төккөн учурда жеке эсебине түшкөн маалыматтын негизинде каралып берилет. Бирок ошол учурда эле айта кетишибиз керек, эгер жанагындай жер үлүшү менен же болбосо жеке ишкер катары булар мыйзамда экинчи топтогу, биринчи топтогу майыптар андай төлөмдөрдөн бошотулган. Анан биз аларды төккүлө деп кыйнай да албайбыз, мажбурлай албайбыз. Эгер өз ыктыяры менен төгүп берген болсо, стажын калыбына келтирсе, анда биз жеке эсебиндеги маалымат менен пенсия чегеребиз. Анан ал жерде жаш курагына жараша 1 жылдан 5 жылга чейинки стаж гана талап кылынат. Мисалы үчүн 23 жашка чейин 1 жыл, анан 26 жашка чейин 2 жыл, анан 3 жыл, анан эң көп эле 32 жаштан 31 жаштан жогору 5 жылдан кем эмес стаж талап кылынат. Эгер ушул талап кылынган стажы болсо, пенсия базалык бөлүгү толугу менен эсептелип, каржыланып төлөнүп берилет. Анан дагы айта кетүүчү нерсе, 3-чү топтогу майыптар бул ишке жарамдуу деп эсептелгендиктен, алардын пенсиялары жана 2-чи топтогу майыптардын божомол пенсиясынын сыяктуу эсептелип, бирок ишке жарамдуу болгондуктан 50% гана төлөнөт. Айырмасы ушунда, 1-чи топтогулардыкы болсо, азыркы күндө пенсия чегерүү үчүн кайрылып атса, ошол учурдагы жана пенсионердин жашоо минимумунан кем эмес өлчөмдө
жеткизилип эсептелип берилет. Бул биринчи топтогу. Бул дагы чоң жетишкендик. Убагында биз муну ушул республикалык бюджет, социалдык фонддун бюджети каяктан каржылайбыз, кандай кылабыз, булар эми чынында эле мына апабыз айткандай дары дармегине жетпей атат деп. Эми мисалы үчүн жаш куракта майып болуп калса, тилекке каршы төгүмдөрүнүн өлчөмү да аз, стажы аз болуп калат. 1-2 жыл иштеген болуп калышы мүмкүн. Ошондой учурда буларга ошо автоматтуу түрдө жашоо минимумунан өлчөмүндө пенсия чегерилип берилет. Быйыл бул пандемияга байланыштуу жарандар менен өз ара аракеттенүү бир аз башкача болуп калбадыбы? Социалдык фонддун санариптик кызматында атап айтканда жеке эсепке өздүк бөлмө ачтыруу суроо талаптары негизи эле жогоруладыбы. Анан онлайн кызмат көрсөтүүлөрдүн дагы канчасы жүзөгө ашты ушул социалдык фонддо? Аны менен бирге өздүк бөлмөнү колдонуучулардын саны азыркы учурда канча? Анан алар анда кандай кызматтарды алууга негизи жалпысынан болот? Сурооңузга чоң рахмат. Негизи азыркы учурда баардыгыбыз эле ошол аралыктан колдон келсе мына суранып кетет элем. Өзүңүздөрдүн эле ден соолугуңуздар эмес, тегерегиңиздердин да ден соолугун сакташ үчүн колдон келсе убактылуу жанагындай чаралар болуп атканда үйдөн чыкпаганга аракет кылыңыздар деп урматтуу пенсионерлерден суранат элек. Убага келгенде түшүндүрмөлөрдү аласыздар, жана телефондорго чалып билиңиздер. Аймактык башкармалыктардын телефондору биздин сайтта илинип турат. Колдон келишинче аралыктан маалымат алганга аракет кылыңыздар. Анан санариптештирүү негизи биз алгачкылардан болуп баштасак керек. Баягы электрондук отчеттуулукту биз социалдык фонд бирден бир мамлекеттик орган катары биринчилерден болуп киргизгенбиз. Жанагы электрондук түрдө келбестен интернет аркылуу отчет тапшырып калышкан. Эми 2019-жылы бул функцияларыбыздын баары салык кызматына өттү. Эми ал жакта да азыр ушундай иштер жүргүзүлүп атат. Жалпысынан алганда биз азыркы күндө жана сиз айтып кеттиңиз, жеке өздүк кабинет ачуу боюнча башында биз пенсионерлердин жеке кабинети деп пландаштырдык эле. Ойлонуп көрсөк, пенсионер эле эмес, камсыздандырылган адамдар деле, сиз менен биз деле өзүбүздүн жекесибизден маалымат алганга муктаж экенбиз. Анан андай учурларда сиз мисалы үчүн кабинет ача албай калсаңыз, аралыктан маалымат ала албай каласыз. Ошондуктан камсыздандырылган адамдын өздүк кабинети деп баардыгына бирдей шарт коюлду. Анан ким социалдык төлөмдөрдү төлөп жүрсө, мурда социалдык фонддон ачып жүрүшкөн өздөрүнө. Азыр эми жана калктуу тейлөө борборлоруна берилди бул функция. Ошон үчүн баардыгыңыздарга жарыя катары айтып коелу, паспортко барасыздарбы, же дагы кандайдыр бир документтер менен калктуу тейлөө борборлоруна барсаңыздар, эринбестен ошол жерден эле айтсаңыздар, социалдык фонддун жеке кабинетин ачып берсеңиздер, десеңиздер, камсыздандырылган адамдын жеке кабинетин ачып берет. Ал жерде болгон талабы сиздердин паспортуңуздар, өздүгүңүздү тастыктаган документиңиз керек. Анан жеке эсебиңизде көрсөтмө бересиз дагы, телефонуңуз менен дарегиңизди калтырып кетесиз. Сизге тейлөө борборунун кызматкерлери тарабынан пароль берилет, сыр сөз деп коебуз го. Ошол сыр сөз менен социалдык фонддун сайт аркылуу интернетке байланышка чыкканга мүмкүнчүлүк болгон жер бул мобилдик телефондор аркылуу деле, тиркемелер аркылуу деле социалдык фонддун сайтына кирип, ал жерден бир топ мүмкүнчүлүктөрдү алсаңар болот. Азыр мына өздүк эсебинен көчүрмөгө көпчүлүгү суроо талам ошондон көбүрөөк болуп атат. Анткени банктык кредит алган күндө дагы алар ошо жеке эсебинен көчүрмө алат. Азыр банк менен дагы ушул кызматташтыкты өркүндөтүп, келишимдерди түздүк. Алар анткени бул купуя маалымат да, ар бир адамдын акча каражаты, адреси, дареги баардыгы бул купуя маалымат болгондуктан банктарга дагы келишим түздүк. Банктар азыр мына 15 банк менен иштешип атабыз. Ошол банктар мисалы үчүн сиз барып кредит алам деп төлөгөнгө мүмкүнчүлүгүңүз барбы, айлыгыңыз канча экенин билгиси келсе, мурда банк кызматкери сизди социалдык фондко жөнөтчү, ал жактан сиз келип кезекке туруп жана көчүрмөнү чыгартып алып, кайра банкка алып барчусуз печать бастырып. Азыр андай убарачылык жок. Азыр банктын кызматкери бизге электрондук түрдө сурам жөнөтөт. Биз ал адамдын уюлдук телефону көрсөтүлгөн да, ошого маалымат жөнөтөбүз. Сиз чын эле сурап атасызбы деп. Эгер тастыктай турган болсо, банктын кызматкерине биз автоматтык түрдө
жеке эсебинен көчүрмөнү онлайн режиминде кайра беребиз. Эки жака басып убара болуп кереги жок. Ошол жерден карап көрүшөт да банк, эгер сиздин мүмкүнчүлүгүңүз, төлөгөнгө мүмкүнчүлүгүңүз бар болсо, айлыгыңыз бар болсо, анда ошол жерден эле кредиттик баягы төлөмдөрдү төлөгөнгө документтерди тастыктап беришет. Анан мындан тышкары жанагы мамлекеттик органдар менен да иш алып барып атабыз. 14 органга азыр биз маалыматтарды электрондук форматта жөнөтөбүз. Ошондой эле башка мамлекеттик органдардан да бир справкаларды, мисалы үчүн пособие алат, албайт, же болбосо армияда кызмат кылган, кылбаган, ушундай сыяктуу документтерди электрондук түрдө форматта алганга азыр мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат. Күндөн күнгө түндүк системасы аркылуу баягы өз ара иштешүү системасы киргизилбеди беле. Ошол жерде көп мамлекеттик органдар күндөн күнгө кошулуп атат. Анан ошого жараша ал жактан мурда биз кагаз түрүндө сурап алган документтерди азыр электрондук түрдө алып атабыз. Мунун баары санаа иптештирүүнүн жакшы жактары деп ойлойм. Анан сиз жана айтып кеттиңиз канча адам катталды деп. Азыркы күндө 171 миңден ашык адам өздүк кабинет ачып алган. Бул ошончо адам өзүнүн жеке эсебинен көчүрмө алабы, убагы келгенде пенсияга арыз берсе болот. Же болбосо жанагы айтып атпайбызбы, топтомо фонддун каражаттары топтолгондо азыр мүмкүнчүлүк берилген. Эгер сиз кааласаңыз, башка бир компанияга акчаңызды котортуп алып кетсеңиз болот. Башкаруучу компанияга. Алар ал акчаны сизден алып, бизден алып, ал акчаңызды башкача жол менен иштетиши мүмкүн. Бирок сиз ага макулдугуңузду берип алып чыгып кетесиз. Ал жактан түшө турган пайызы балким жогорураак болобу. Ошондой мүмкүнчүлүк берилген. Эми тилекке каршы бизде айтып кеткендей анча көп жакшы өрчүбөгөндүктөн негизи баягы кепилдик мамлекеттик орган катары бизде көпчүлүк эле калып атат. Топтому фонддун каражаттары азыр мына 26 миллиардка жакын акча каражаты бар. Ушул иштеп атат ар бир адамга. Анан ушул маалыматтарды алсаңыз болот. Пенсия чегерүүнүн жакшы жагы, мына азыр 400дөй адам ошо аралыктан эле социалдык фондко келбестен, жанагы өздүк кабинет аркылуу өзүнүн документтерин көчүрүп, сканер деп коебуз го, сүрөткө тартып, кошо жүктөп туруп бизге жөнөтөт паспорттары менен. Анткени ал системада катталгандан кийин жанагы тейлөө борборлоруна бизден көрүнүп калат. Ал киши ушундай каттоодон өткөн, жеке кабинети ушул киши дегенден кийин анын документтерин алабыз да арызын автоматтык түрдө каттоодон өткөзүп, келбестен пенсиясын чегерип алса болот. Бул жана иштеп аткан же алыска бара албаган жарандарыбызга аябай ыңгайлуу деп ойлойм. Анан бул эпидемиологиялык абалга байланыштуу үйүнөн чыкпай туруп документин тапшырып коюп пенсия алган жакшы нерсе болуш керек. Эми күндөн күнгө бул немени ишти дагы алдыга жылдырабыз деп ойлоп атабыз. Биз азыр мына жакында эле ушундай эме болду. Социалдык өнүктүрүү башкармалыктар менен биргеликте баягы бирдиктүү терезе деген эме менен ушундай проектини иштеп буюрса ишке ашыралы деп атабыз. Бир жерге барып эле ошол жерден социалдык толук кызмат ала тургандай кылыпчы. Мисалы үчүн социалдык фондко барса, соцзащитадан барып справка алып кел, минтигинт деп убарачылыгы жок. Азыр ошо бир жерден эле жанынан эле тактап, ошол жерден бирдиктүү социалдык баягы кызматты алса болот. Ошондой жакшы жактары бар. Пенсияны кайра эсептетсе болот. Жазуу жүзүндө мындай кайрылып элечи, жанагы неме менен электрондук түрдө кайрылып. Убара болуп барбастан. Кезекке турбайт. Өзүнүн ден соолугу ысык күндө эки жакка чыкпайт. Бул эми баягы учурдагы жаңы технологиялардын талаптары ошого туура келсе, мисалы үчүн мүмкүнчүлүгү барбы эми интернет аркылуу чыкканга. Биз дайым даярбыз. Кабыл алып атабыз. Айтып кеттим, 400дөй адам ошондой жол менен пенсия алышты. Ошол социалдык фонддо кол борбор иштеп жатпайбы? Анан негизинен ал кол борборго кандай суроолорду чечип алуу үчүн кайрылса болот? Негизи социалдык фонддун кол борборуна жалпы социалдык фонддун ишмердүүлүгү боюнча каалаган сурооңуздарды берсеңиздер болот. Алар звонокту алып, эгер жанагындай жеке маселе эле болуп калбаса, эгер териштире турган жеринде,
Башка учурда консультациялык жоопторду бере алышат. Толугу менен пенсиялык, социалдык камсыздандыруу чөйрөсүндөгү бардык маселелерге жооп бергенге даяр. Анан учурда мына билесиздер, Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттерди пенсия менен камсыздоо боюнча келишим күчүнө кирбедиби? Азыр ушул жаатында көбүрөөк суроолор болуп атат. Мен мисалы үчүн биздин жарандарыбыз эми баягы жашырган менен эмне биздин басымдуу бөлүгү мигранттар Россия Федерациясында, Казакстанда иштеп атышат. Анан ал жактан суроолор келип атат. Мен ошол жакта элем, бияка келе албайтам. Кантип пенсияга чыксам болот? Кандай жолдору бар? Менин акчаларым эмне болот? Мен Россияда төлөгөн акчам каяка кетет деген суроолор болуп атат да. Анан мен ошо түшүндүрмө берип кетейин. Негизги бул келишимдин максаты бирдей укук берүү бардык жарандаргачы 5 мамлекеттин. Камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө боюнча дагы, демек келечекте пенсияны менен камсыздоого келгенде дагы бирдей укуктуу. Эмне үчүн бирдей укуктуу? Биз азыр мына учурда, мисалы үчүн, биздин мамлекетке келип, чет жактан келген жарандар, мисалы үчүн Россиядан келип калса, кандайдыр бир шарттар менен убактылуу бияка келип иштеп калса, аларга эч кандай камсыздандыруу төгүмдөрү төлөнбөйт. 3%дан сырт башка. 3%ды иш берүүчү төлөйт, баягы тилектештик фондуна пенсиялык. Калганы эч бир эмеси жок болуп атпайбы, укугу жок деп тебеленип калып атат да. Ал иштеп атат. Балким ал макул болмок айлыгынан кармаса, бирок мыйзам жол берчү эмес. Азыр болсо бирдей укук берилгенден кийин биздин жарандардан канча кармалса, алардан да ошончо кармалат. Келечекте алар биздин жарандар кандай укукка ээ болсо, алар дагы ошол төккөн акчасына, укугуна ээ болот. Анан которуу жолу айырмасы мындай да, эми жакшылап түшүнүп алышыңыздар керек. 1-январь 2021-жылдан баштап пенсиялык фондторго төлөнгөн ушу 5 мамлекеттин аймагында төлөгөн акча каражаты топтолгонуна жараша 12 айдан кем эмес топтосо, башкача айтканда 2022-ге чейин топтосо, 2022-жылы укугу келсе пенсияга, ошол акча каражаты 1 жыл үчүн экспорттолуп, башка мамлекеттин мыйзамы менен эсептелип, бизге которулуп келет. Мисалы үчүн, Кыргызстандын жараны иштеп атат да азыр. Айталы быйыл 62 жашта. Бирок быйыл расмий түрдө иштеп, акча каражатын Россия Федерациясына төгүп атат. Ошол кармалган акча каражаты 2021-жыл үчүн 2022-жылы укугу келгенде бизге кайрылат да. Пенсияны чектеп бергиле, мен Кыргызстан жарамын деп. Ал кайрылганда биз эсептеп чыгабыз да, анан карайбыз, Россия Федерациясында иштептир. 21-жылдан баштап төккөн акчасы бар экен деп, анан пенсиялык фондко жиберебиз, Россияныкына. Биздин жараныбыз сиздерде иштептир, силерге төлөптүр, ошол акча каражатын которуп берип коюңуздар. Алар өзүнүн мыйзамына жараша укугун аныктайт. Анан ошол акча каражатын пенсия түрүндө экспорттоп бул жака жиберет. Дагы бир жакшы жагы, жарандарыбыз убарачылыгы жок пенсияга чыкса болот, кайрылуу жасаса болот да. Мисалы үчүн, мурда мындай болчу да, эгер Россия Федерациясына барып 2 жылга бир келишим менен иштеп атса, бирок 1 жылдан кийин укугу келип калды Кыргызстанда. Бул жакта эч кимге ишеним калтырбаса, эч нерсе кыла албай калат дагы. Пенсияга чыгыш үчүн Россиядан бул жака келиш керек болуп калат. Арыз жазыпчы. Азыр болсо, укугу келдиби, өзү санап болжол менен билет да. Мисалы үчүн, стажым жетти, жашым жетти 63-ге же 58-ге. Демек, мен кайрылышым керек дейт дагы. Россия Федерациясында ушу иштеп аткан жериндеги пенсиялык фондко барат, жашап аткан жерине. Өзүнүн атынан арыз жазат. Мен Кыргызстан жаранымын, ушул арызымды кабыл алыңыздар. Алар кабыл алган күн бизге арыз жазган күн деп эсептелет. Келишим боюнча ушундай. Анан ал укугун аныкташ үчүн алар тийиштүү документтер менен бизге сурам жөнөтөт. Сиздердин жаран бизге кайрылды, пенсиялык укугун аныктап, пенсия чегерип бергиле деп. Биздеги тийиштүү болгон пенсиясын эсептеп беребиз. Ал эми Россия Федерациясында укугу келсе, алар өзүнүн бөлүгүн эсептеп берет. Бири-бири менен ушундай маалымат алмашуу электрондук түргө өтөт буюрса. Эми башында кыйынчылыктар болот, аны биз билип түшүнүп турабыз, анткени түшүнбөстүктөр болушу мүмкүн. Бирок дагы бир жакшы жери 21-жылдын январына чейинки учуру, эгер башка мамлекетке төлөп жүргөн болсо, пенсиялык камсыздандыруу төгүмдөрүн
укугун аныкташ үчүн стаж катары эсептелет. Мурда эсептелчү эмес. 0 болуп калчу да, мисалы үчүн Россияда акыркы 10 жыл иштеп келсе, 10 жылын биз жөндөн эле албай койчубуз. Анан ал 10 жылын алып салса, бул жактагы талап кылынган 25 жылга жетпей калышы мүмкүн да, анан аз өлчөмдө чыгып калат. Азыр биз толук пенсиясын эсептеп бериш үчүн ошол төгүлгөн маалыматты биз тастыктап пенсиялык фонддон алабыз. Эгер толугу менен маалымат бар болсо, анда биз ал стажды укугун аныкташ үчүн эсепке алабыз. Бирок бул жерден эч кандай сумма берилбейт, бирок жалпы толук пенсия алганга мүмкүнчүлүк берет. Жакшы. Жыл сайын социалдык фонддун бюджетине бекигенде мыйзамга ылайык жыл сайын пенсиянын өлчөмүнүн индексациялоо каралып келет. Октябрь айынан тарта пенсиянын базалык бөлүгү жана пенсиялардын камсыздандыруу бөлүгү толугу менен индексациялоо жолу менен жогорулатылат деген маалымат айтылган. Бул октябрдан тарта пенсионерлердин бардыгынын пенсиясы көбөйөт деген. Ооба, жана жогоруда радио теле көрүүчүнүн суроосуна да жооп берип кеттик. Бул негизи мыйзамда каралган, жыл сайын баягы бюджетте каралган мүмкүнчүлүккө жараша, түшкөн төгүмдөргө жараша пенсиялардын өлчөмдөрү ушул жылдагы үстүбүздөгү жылы канча инфляция болсо, ошонун божомолдуу өлчөмүнө жараша индексациялансын деп. Бул жерде пенсиянын базалык бөлүгү дагы, камсыздандыруу бөлүгү дагы индексацияланат, бирок айта кетишибиз керек, бир шарты бар. Ал жерде белгилүү бир ченемден ашыгыраак пенсиялардын өлчөмү 3 эселенген жашоо минимумунан жогору пенсиялардын өлчөмү болсо, анда базалык бөлүк белгиленбейт. Анткени бул базалык бөлүк республикалык бюджеттен социалдык коргоонун мындай куралы катары, мындай жардам катары бериле турган бөлүк да мамлекет тарабынан кепилдеги алынган. Эгер ал адам өзүнө жетиштүү өлчөмдө акча каражатын алып төлөп жүргөн болсо, пенсиясынын өлчөмү жана 3 жашоо минимумунан жогору болсо, пенсиянын базалык бөлүгү чегерилбейт дагы, кийин индексация да болбойт. Ал эми ага чейин жетпеген өлчөмү, ал базалык бөлүгү индексация болот. Андан тышкары камсыздандыруу бөлүктөрү дагы ошол инфляциянын өлчөмүнө, анан орточо айлыктын өсүшүнө, көлөмүнө жараша баягы орточо эки көрсөткүчтүн орточо өлчөмүндө көбөйөт. Анан былтыркы жылы дагы ушинтип көбөйткөнбүз, мурунку жылы да ушинтип көбөйткөнбүз. Анан быйыл дагы ошондой жол менен көбөйтөбүз деп турабыз. Эми бул дагы биздин жалпы экономиканын абалына жараша болот. Эми төгүмдөр убагында түшүп, планга чыгып, салык кызматы толугу менен жыйнап берип турса, канчалык пенсиялык фонддун каражаттары өссө, орточо айлыктын өсүшү да бизге жакшы таасирин көргөзөт да. Анткени айлык өскөн сайын төлөмдөрдүн өлчөмү дагы, түшкөн төлөмдөрдүн өлчөмү өсөт. Ошондуктан иш ордундары көбөйсө, ушундай жакшы бир тенденция болсо, анан бизде көбүрөөк жогорулатканга мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Анан быйылкы жылдагы эми буюрса пландаштырып атабыз. Эми аны жакынкы аралыкта айтабыз. Бүгүн мына биринчи радиодагы бардык эле ошол жактан да суроо болуп кетти. Баалардын өсүшүн эмне үчүн карабайсыңар, пенсияны азыр эле көбөйтүп койбойсуңар деп. Эми биз дагы өзүбүздүн мүмкүнчүлүккө финансылык каражаттардын топтолушуна жараша кылабыз. Анан баягы жөн эле айтып коюп көбөйтө албай калган, төлөй албай калсак, бул дагы чоң көйгөй болот. Азыркы күндө баягы сүйүнүүчүбүз ушул, убагында төлөп берип атабыз, эч бир эмеге карабастан. Былтыр бир аз апрель айында баягы катуу пандемиянын учурунда жанагы өзгөчө кырдаал киргизген учурда бир аз кыйналуулар болгон, бирок пенсияларды үзгүлтүксүз убагы менен төлөп келатабыз. Азыркы күндө дагы эч кандай кабатырланбасаңыздар болот, каражаттар каралган, бар, убагы менен эле төлөнөт. Болгону бул айда биз 10-число ишемби күнгө туш келип калат экен. Буюрса 1-күндөн баштап, 12-числодон баштап июль айынын, үстүбүздөгү айдын пенсияларын каржылап төлөп баштайбыз. Чоң рахмат. Урматтуу Жеңишбек Уркалович, сизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Эфирибизге келип, ошол пенсия тууралуу кененирээк маалымат бергениңиз үчүн ыраазычылык билгизебиз. Ал эми урматтуу теле көрүүчүлөр, ушуну менен Пирамида каналынын акцент программасы ишин жыйынтыктайт. Биздин бул жана башка чыгарылыштарды Пирамида Чекит KG жана биздин башка расмий баракчаларыбыздан көрсөңүздөр болот. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.